сабак. Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен көгүлтүр экран аркылуу жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Балдар, билимдүүлүк билимде эмес, колдоно билгенде дейт. Окуп үйрөнүп эле тим болбостон, алган билимди колдонуу зарыл. Демек, силер ар бир алган билимиңерди күнүмдүк жашооңордо колдонушуңар керек экен. Сабакты баштаардан мурун биз ой чабытыбызды кеңейтүү үчүн билгим келет деп кызыктуу маалымат менен таанышып алалы. Анда кызыктуу маалыматка көңүл салгыла. 16-кылымда кемитүүнү минус белгиси менен белгилеп башташкан. Математикада бул белги соодадан келген болушу мүмкүн. Шире саткан соодагерлер бор менен челектин капталына сатылган өлчөмдү белгилеп турушкан дейт. Кийинки кызыктуу маалыматыбыз плюс белгиси жөнүндө болмокчу. 15-кылымдын башында кошуу амалын латындар пи тамгасы менен белгилөөгө өтүшкөн. Ал кошуу дегенди түшүндүргөн. Ошол эле кылымдын аягында айрым математиктер кошууну плюс белгиси менен белгилөөнү киргизишкен. Көп өтпөй, ал белги бардыгына жайылып, колдонууга ээ болгон. Көрдүңөрбү, балдар? Амалдардын белгилеринин дагы өзүнчө келип чыгыш тарыхы бар экен. Силер биздин бүгүнкү өтө турган темабызды бул маалыматтардан кийин болголодуңар болуш керек. Бүгүн сабакта татаал туюнтмалардагы амалдарды аткаруу тартибин аныктайсыңар. Ага карата тапшырмаларды аткарууга үйрөнөсүңөр. Бизге мисал берилди. Ошол мисалды Айбек менен Бермет экөө эки башкача жазып аткарышты. Бермет мисалдын берилишин эч өзгөрүүсүз көчүрүп жазды. Айбек болсо экинчи кошулуучу менен үчүнчү кошулуучунун ордун алмаштырып жазды. Кана балдар, биз экөөнүн туюнтмаларынын маанилерин карап көрөлү. Кимисиники канча чыкты? Экөөнүкү тең туюнтмаларынын маанилери 59 чыгыптыр. Эмне үчүн алар бирдей жооп алышты? Ойлонуп көргүлөчү. Ооба, балдар. Айбек математикадагы туюнтмада жалаң гана кошуу же көбөйтүү болсо, сандарды ыңгайына карап, ар кандай иретте топтоштуруп, амалдарды аткарса болот деген эрежеге таянып иштеди. Силер да бул эрежени эсиңерге сактагыла. Кийинки берилген туюнтмага көңүл буралы. Ооба, бул жердеги туюнтма жалаң кемитүү амалынан түзүлүптүр. Бул туюнтманы кантип иштейбиз? Кана, ойлонобуз. Биз Айбек менен Берметтин чыгарган туюнтмаларынын маанисин карап көрөлү. Айбектин туюнтмасынын мааниси 43, Берметтики 29 экен. Кимисиники туура? Туура айтасыңар, балдар. Берметтин жообу туура чыгыптыр. Анткени 55 менен
19'dun айырмасы 36. 36'dan 7'ni кемитсе 29. Айбектин эмнеден ката кетиргенин үйдө жаныңарда ким болсо түшүндүрүп бергиле. Силер да Айбектей ката кетирбеш үчүн математикадагы туюнтмада жалаң гана бөлүү же кемитүү болсо, амалдарды солдон оңго карай ирети менен аткаруу керек деген эрежени эстегиле. Силер да бул эрежени эсиңерден чыгарбай колдонгула. Балдар, берилген туюнтмага көңүл бурабыз. Ооба, бул туюнтмада 4 амал тең берилген. Жогорудагы эрежеге туура келбейт. А өзгөчөлүгү эмнеде? Жана кандай тартипте иштейбиз? Силер туура таптыңар. Жалаң кошуу жана кемитүү гана эмес, көбөйтүү жана бөлүү же болбосо баары тең катышса, адегенде солдон оңго карай көбөйтүү же бөлүүнү аткарып, анан солдон оңго карай калган амалдар берилген тартипте аткарылат. Демек, биринчи солдон оңго көбөйтүү амалын аткарабыз. Үстүнө 1 деп белгилеп коелу. Экинчи бөлүү амалы аткарылат. Аны да үстүнө 2 деп белгилеп коебуз. Үчүнчү солдон оңго кемитүү амалы биринчи тургандыктан кемитүү амалын иштейбиз. Акырында кошуу амалын чыгарабыз. Биз амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алдык. Эми чыгарып баштайбыз. Биз силер менен мурунку сабактарда айтканбыз. Туюнтмадагы сандар чоң сандар болсо, амалдарды мамыча түрүндө астына жазып чыгарабыз. 115-ти 5-ке көбөйтөбүз. 5 менен 5-тин көбөйтүндүсү 25. 5-ин бирдиктин астына жазып, 2 ондугун ондуктун үстүнө көңүлдө деп белгилейбиз. 1 ондук менен 5-тин көбөйтүндүсү 5. Көңүлдөгү 2 менен 7. 1 жүздүк менен 5-ти көбөйтсөк 5. Көбөйтүндүсү 575-ке барабар болду. Экинчи 200-дү 4-кө бөлөбүз. 20 жетет 4-кө, тийиндиге 5-тен беребиз. 4 менен 5-тин көбөйтүндүсү 20 болот. 20-дан 20-ны кемитсек 0. 200-дүн бирдигиндеги 0-дү тийиндиге жазабыз. Ошентип 200 менен 4-түн тийиндиси 50-гө барабар болду. Үчүнчү 575 менен 50-нүн айырмасын табабыз. 5 менен 0-дүн айырмасы 5. 7 менен 5-тин айырмасы 2. 5-тин өзүн жазабыз. Ошентип айырма 525-ке барабар болду. Төртүнчү 525 менен 67-нин суммасын табабыз. 5 менен 7-нин суммасы 12. 2-ни бирдиктин астына жазып, 1 ондук көңүлдө дейбиз. 2 менен 6-нын суммасы 8. Көңүлдөгү 1 ондук менен 9. 500-дүктүн өзүн жазабыз. Ошентип, туюнтманын мааниси 592-ге барабар болду. Келгиле балдар, кийинки туюнтмага көңүл буралы. Ооба, бизге
bir кашаалуу туюнтма берилиптир. Амалдардын аткаруу тартибин кайсы амалдан баштап белгилейбиз? Азаматсыңар, туура, кашаалуу туюнтмага биринчи амал деп белгилейбиз. Анткени математикада кашаалуу туюнтмаларда эң мурда кашаадагы амалдар аткарылат. Анан солдон оңго көбөйтүү жана бөлүүлөр иштелип, андан кийин кошуу менен кемитүү солдон оңго карай ирети менен иштелет. Демек, биринчи кашаанын ичиндеги амалды аткарабыз. Экинчи солдон оңго карай бөлүү амалы. Үчүнчү көбөйтүү амалы. Төртүнчү кошуу амалы. Бешинчи кемитүү амалы аткарылат. Биз амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алдык. Биринчи амалды карайбыз. 12 менен 3-түн айырмасы 9. Экинчи, 36 менен 9-дун тийиндисин табабыз. Тийиндиси 4 болот. Үчүнчү, көбөйтүү амалын иштейбиз. 15 менен 2-нин көбөйтүндүсү 30 болот. Төртүнчү, 4 менен 123-түн суммасын табабыз. 4 менен 123-түн суммасы 127. Бешинчи, 127-ден 30-ду кемитебиз. Кемитсек, айырма 97-ге барабар болду. Демек, туюнтманын мааниси 97-ге барабар. Кийинки туюнтмага көңүл буралы. Ооба, туюнтма эки кашаалуу туюнтма экен. 6 амалдан түзүлдү. Кана ойлонобуз. Кайсы амал биринчи аткарылат? Азаматсыңар, туура таптыңар. Кашаанын ичин биринчи иштейбиз. Бирок, бул жерде 2 кашаа турат. Эгерде туюнтмада 2 же андан көп кашаа болсо, анда дагы эле солдон оңго карай иштеп баштайбыз. Демек, биринчи кашаанын ичинен баштайбыз. Кашаанын ичинде 2 туюнтма турат. Кайсы амалды биринчи иштейбиз? Азаматсыңар, кашаанын ичинде 2 же андан көп амал болсо, жогоруда биз айтып кеткен эрежелерди эсибизге алып, солдон оңго көбөйтүү же бөлүү болсо, ошол амалдан баштайбыз. Демек, бул жерде биринчи кашаадагы бөлүү амалын биринчи иштейбиз. Экинчи, биринчи кашаадагы кемитүү амалын. Үчүнчү, экинчи кашаадагы көбөйтүү амалын. Төртүнчү, экинчи кашаадагы кошуу амалын. Бешинчи, кашаанын сыртындагы бөлүү амалын иштейбиз. Алтынчы, кемитүү амалын иштейбиз. Биз амалдарды аткаруу тартибин белгилеп алдык. Эми чыгарып баштайлы. 6 менен 2-нин тийиндиси 3. Экинчи, 12 менен 3-түн айырмасы 9. Үчүнчү, 0 менен 5-тин көбөйтүндүсү 0. Төртүнчү, 0 менен 3-түн суммасы 3. Бешинчи, 72 менен 9-дун тийиндиси 8. Алтынчы, 8 менен 3-түн айырмасы 5. Демек, туюнтманын мааниси 5-ке барабар болду. Балдар, бул туюнтманы чыгарууда жогорудагы эрежелерден сырткары кошуунун жана көбөйтүүнүн касиеттерин да колдондук. Алсак,
Үчүнчү амалда каалаган санды нөлгө көбөйтсөк, нөл келип чыгат. Төртүнчү амалда каалаган санга нөлдү кошсок, сан келип чыгат деген эрежелерди да колдондук. Эми балдар, жогоруда айтылган эрежелерди кандай эстеп калганыңарды текшерип, суроолорго жооп берели. Амалдардын аткаруу тартиби туура белгиленген жоопту тап дейт. Жакшылап көңүл коюп карайбыз. Кайсы вариант туура? Азаматсыңар, акылдууларым, В варианты туура. Анткени бардык амалдар камтылган туюнтмада солдон оңго көбөйтүү жана бөлүү амалы ирети менен, андан кийин кошуу жана кемитүү амалы да солдон оңго ирети менен аткарылышы керек. Кийинки тапшырмага көңүл бургула. Бул жерде туюнтмалардын схемалары берилген. Амалдардын аткаруу тартиби кайсы схемага туура келет? Ошону табышыбыз керек. Оң тарапта амалдардын аткаруу тартиби берилди. Кана жакшылап карайбыз. А вариантында биринчи кашаанын ичиндеги кошуу амалы, андан кийин солдон оңго көбөйтүү амал, анан кемитүү амалы иштелиш керек. Биз туура таптык. Төртүнчү жооп А вариантка туура келет экен. Эми Б вариантты карайлы. Азаматсыңар балдар, силер биринчи жооп туура деп туура таптыңар. Анткени биринчи кашаанын ичиндеги бөлүүнү, анан кошууну, акырында кашаанын сыртындагы кемитүүнү аткарабыз. В вариантты карайлы. Кайсы жооп туура келет? Ооба, менин акылдууларым, бул жерде экинчи жооп туура келет. Анткени биринчи солдон оңго көбөйтүүнү, экинчи бөлүүнү, үчүнчү кошууну аткарабыз. Эми Г вариантын карайлы. Кайсы жооп туура келет? Силер азаматсыңар. Үчүнчү жооп туура деп туура таптыңар. Анткени биринчи кашаанын ичиндеги бөлүү амалы аткарылып, экинчи кашаанын ичиндеги кошуу амалын, акырында кашаанын сыртындагы көбөйтүү амалын аткарабыз. Бул тапшырмаларды абдан мыкты аткардыңар деп ойлойм. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта биз амалдардын белгилеринин келип чыгышы жөнүндө кызыктуу маалымат алдык. Айбек менен Берметтин амалдарды аткаруу тартиби боюнча иштегенде жардам бердик. Татаал туюнтмалардагы амалдардын аткаруу тартиби боюнча бир нече учурду эрежелерге таянып көрсөтүп бердик. Силер ушул эрежелерди дайыма эсиңерден чыгарбашыңар керек. Көрдүңөрбү балдар? Туюнтмалардагы амалдардын да аткаруу ирети болот экен. Силер да дайыма өз ишиңерди ирети менен пландап иштесеңер, туура жыйынтыкка жетесиңер. Анткени биз билимдүүлүк билгенде эмес, колдоно билгенде деп жогоруда айтып кеттик. Силер эрежелерди эсиңерге сактап эле койбой, колдонушуңар керек. Мен силерге колдоносуңар деп ишенем. Сабагыбыз аягына келип жетти. Силер менен бир сабак бою чогуу болгонума кубанычтамын. Эмки сабактан жолугушканча
сак саламатта болгула.